Кеж Group курулуш компаниясынын адистери ар дайым бизге келип, компанияда болуп аткан жаңылыктар менен бөлүшүп, интервьюларын берип өтөт. Бүгүн дагы бизде Кеж Group курулуш компаниясынын өндүрүш техникалык бөлүмүнүн инженери Чыңгыз Жолдошов биздин төрүбүздө бүгүн. Ассалому алейкум. Алгачкы эле суроом, Кеж Group курулуш компаниясынын эң жаш адиси силер окшойсуңар. Мен эле эмес, дагы башка жаш адистер бар бизде. Мен алардын катарындамын деп. Мен алардын катарындамын. Өзүңүз тууралуу. Кеж Group курулуш компаниясында мен өндүрүш техникалык бөлүмүндө инженер болуп иштейм. Бул жакта биз материалдардын сапаттарын, аткарылган жумуштардын сапаттарын жана проект менен аткарылышына көзөмөлдөйм. Өзүңүз кайсыл жакта төрөлүп өскөнсүз? Өзүңүз тууралуу маалымат берип өтсөңүз. Өзүм тууралуу Баткен областында Кадамжай районунун Кадамжай шаарында төрөлүп чоңоюп өскөм. Жакшы. Кайсы окуу жайда окугансыз? Бишкек шаарында Насирдин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш транспорт архитектура университетине өнөр жай жана курулуш адисин 2018-жылдан баштап 2013-жылы аяктагам. Жакшы экен. Эң сонун. Кеж Group курулуш компаниясына кайсы жылдан баштап кызматка кирдиңиз? Кеж Group курулуш компаниясына мен 2016-жылдан баштап иштеп келе жатам. Бул компанияда иштегениме абдан сыймыктанам. Анткени биздин Кеж Group курулуш компаниясы курулуштарды эле эмес, жана көптөгөн кайрымдуулуктарды жасап жатат. Бул негизги бир маселенин бирөөсү. Ошол акциялар тууралуу, жардамдар тууралуу айтып калдыңыз. Акыркы жаңылыктар менен бөлүшүп өтсөңүз анда. Акыркы жаңылыктар бизде жаңы турак жайларды баштадык. Бул Садырбаева жана Магистраль көчөлөрүндө баштадык. Дагы эле өзүңүздөр билип кеткендей, Токомбаева Жуке Пудовкина жанында Чыңгыз Айтматов ордосу деген курулуп жатат. Турак жай комплекси. 3 блоктон турган. Бир үй канча убакытта салынып бүтөт? Бир үй Бир комплекси жалпы комплекс болсо, мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов ордосун алсак, ал жерде 3 блоктон турган турак жай. Бир блогу ошондо 2,5 жылда каркасы жана ичиндеги системалары полный коюлуп бүтүшүнө. Демек 2,5 жылдын ичинде үйгө кирсе болот, Жок, анан ал жерде сантехника жумуштары болот, вентиляция жумуштары болот, ошол спец жумуштар деп коет, ошолорду аткаргандан кийин кирсе болот. Мисалы үчүн Кеж Group курулуш компаниясында көпчүлүктү кызыктырган суроолордун бири бул дубалдарында кандай материалдарды колдоносуздар жана кандай материал менен жылуулайсыздар? Ошол дубалдын сырттарын. Биз дубалдарына бышкан кирпич менен колдонобуз. Дубалдарына сырткы жана ички дубалдарына биз кирпичти Беловодский кирпичный заводдон алабыз. Өзүдөн эле жана биз анын сырткы дубалдарын биз базальт деген табигый материал менен жылуулайбыз. Ал жылымдыкка өтө жакшы жана бул жылуулук материалын колдонуу баштаганыбыз бул өкмөттөн токтом чыккан. Мурун пенопласттар колдонот элек. Ал күйүүчү зат болгон үчүн өкмөт токтомунан тыюу салынган. Андан кийин уже Өрт коопсуздугуна каршы. Кеж Group курулуш компаниясы сапаттуу үйлөрдү куруп, өзүңүз айткандай жарандарга жардам берүүгө алектенет. Акыркы чоң жаңылыгыңыздар кайсы болду экен? Акыркы чоң иш-чарага көмөк көргөзүп, же болбосо жаранга жардам берип дегендей. Акыркы иш-чарабыз бул аскер кызматкерлерине биздин курулуш компаниясына жардам көрсөттү. Ал жерде ящиктер дегенде кечиресиздер, орусча сүйлөгөнүм, ящиктер жасап кайрымдуулук кылды, жардам кылды дегенде. Эң сонун. Бизге бардыгыбызга кызык болуш керек. Чоң компаниялардын адамдары эртең менен иш сааты кандай башталат, таңы кандай башталат, күнүмдүк турмушу кандай өтөт дегендей.
Эртең Балким ар менен бир комплекстеги техникалык коопсуздукту кароо менен башталабы? эртең менен биздин жумушубуз, менин жумушум бул эртең менен начальник болот, өзүм экөөбүз отуруп аткарылган жумуштарды мен текшерип айтып келем, ал суроолорду берип кандай болуп атат деп. Түшкө чейин өзүбүзчө офисте эле болобуз, анан түштөн кийин имараттарга чыгып текшергенге барууга шартыбыз бар. Келечекте өзүңүздү кандай инсан катары көрөсүз? Айтат го генерал болом деген солдат эмес деп, Генерал болгусу келбеген солдат эмес дейт. Сиз дагы балким мен Имамидин Ташевдин ордун басам деген ниетиңиз же бардыр? ашам деген оюңуз бардыр? Буюрса, бул өзүмдүн окуп эле баштаганда, бул курулуш чөйрөсүндө өзүм ниет кылгам. Бир өзүм курулуш компанияны ачам дегенчи. Өзүм ачып, ошондой эле KG Group окшогон курулуш компаниялардан бири болуп, алдыга чыккан курулуш компаниялардын бири болуп. Демек KG Group'ка келечекте өзүнө өзү конкуренция өстүрүп жаткан турбайбы? Ошол жагын көрүп калды окшойт, Албетте, тарс эткенин баары тамаша. Турак жай комплекстеринин коопсуздуктары боюнча айтып кетсеңиз. Биздин турак жай комплекстери азыркы заманбап техникаларын колдонобуз. Бул охрана пожарная сигнализация деп коет, орусчасында айтканда. Ал ар бир кабатка жылуулук жана түтүн датчиктер коюлат. Ал жерде жана пожарный ящик коюлат. Вентиляция жагынан клапан думоделение деп коет. Ал Кудай сактасын, өрт чыгып же башка эме болсо, ошол этажда клапан думоделение ачылып, түтүндү тартканга мүмкүнчүлүгү болот да. Эң сонун. Андан башка кандай кошумча коопсуздуктар бар? Коопсуздукту сактоо боюнча, алдын алуу боюнча. Алдын алуу боюнча бул ошол жерде мисал үчүн Кудай сактасын да бир жолу пожар болуп кете турган болсо, ошол жерде эле бизде шкаф турат, пожарный шкаф, ошонун ичинде 2 өт өчүргүч, бир жана Ар бир кабатта, ар бир кабатта жана бир пожарный шланг деп коет. Ал өзүнчө трубага уланган, ал трубада уже пожар учурунда суу берилет, анан өрттү өчүргөнгө мүмкүнчүлүктөр болот. Бардык теле көрүүчүлөргө кызык болуш керек. KG Group курулуш компаниясынын кызматкерлери өздөрү кандай үйдө жашашат болду экен? KG Group'тун батирлеринде жашайт болду экен же кандай? Эми айтып кетсем, азыркы учурунда өзүм боюнча айтып кетейин. Аракет кылдым KG Group курулуш компаниясынан батир алганы. Бул батирлер сапатка жооп берген батирлерди, заманбап жана ошондой батирлерди мен деле өзүм жашагым келет. Ошондой батирлерди башкаларга дагы сунуштайм. Негизинен KG Group курулуш компаниясынын өздөрүнүн кызматкерлерине кандай жеңилдиктер каралган? Өзүбүздүн иштеген адистерине спец пакет деп коет. Атайын KG Group курулуш компаниясына иштегендерге ошондой баада берилет. Бул Компаниянын сыры. Компаниянын сыры. Жакшы. Негизи эле ар бир курулуш компания өзүн ачканда алдына миссия коет. KG Group курулуш компаниясынын миссиясы эмне болот экен? Миссиясы, KG Group курулуш компаниясынын миссиясы бул биздин жетекчибиз Имамидин Самидинович Ташев айтып кеткендей, биринчиден сапат дейт да бизденчи. Сапатты бизден талап кылат, биздин бөлүмүнөн. Биз анан уже объектке чыгып, объекттен биз жумушчулардан талап кылабыз, прорабтардан талап кылабыз, ошентип текшерүүгө барабыз. Өзүңүз айтып калдыңыз, мынакей бизден талап кылат деп. Эң негизги талап кайсы? Эң негизги Сизден суралган, мына жеке өзүңүзгө суроо берели. Сизден талап кылынуучу биринчи талап дейли. Биринчи талап эле кайра эле айтып кетейин, биринчи талап бул сапат өтө маанилүү.
ошого акцент каралат. Андан кийин уже объем деп коет, кылынган жумуштун аткарылган, например, мисал үчүн кирпичная кладка деп коелу, ошол канча кирпич кетти, биз аны объектке чыгып эле объемун тактайбыз. Тактап, туура санаганга аракет кылып өткөрөбүз ошо. Эң сонун эмне дейбиз? Рахмат келип бергениңизге. Таң эрте KG Group курулуш компаниясындагы акыркы жаңылыктар менен бөлүшүп, жеке эле өндүрүш техника бөлүмүндө кандай жаңылыктар бар, алардын иштөө сапаттары менен бөлүшүп бергениңизге рахмат, келип бергениңизге. Ийгилик. Рахмат каалайбыз. Сиздерге да ийгилик. Ал эми бүгүн бизде конокто KG Group курулуш компаниясынын өндүрүш техникалык бөлүмүнүн инженери Чыңгыз Жолдошов болду. Биздин эфир улана берет.